Мен Ормушова Бактыгүл Бегималиевнамын. Чүй областында Сыгата районунан Нурманбет айылынанмын. Келечек корпоративин ошо YouTube'дан эле окуп, ошондон эле көрдүм. Анан кийин биринчи келип консультация алып кеткем, бирок ишенбей 2 ай жүрүп алдым. 2 ай жүрүп, анан кийин кайра келдим. Кайра келип, анан кийин ишенип, рисковать этип көрөйүн дедим. Көп эле эмелерди кыдырдым, жана ипотека алайын депчи. Ошо анан кийин ушу менин эмеме туура келди да, аябай жакты эмеси дагычы, шарттары аябай жакты. Анан кийин мындай баягы башка банктарга караганда үстүнө кошуп бергени дагы арзаныраак экен да. Бизге ылайык экен, карапайым элге ылайыктуу экен да, ошо эмесичи, корпоративдин эмеси кандай деп айтат? Шарттары, ошон үчүн анан турдум да. Атак бирөө алыптыр деп уккан жокмун да. Айтып атпайм, ошо биринчи ишенбей келип консультация алып, жолдошум экөөбүз келип кайра кетип калганбыз да. Ишенбей койгонбуз да. Анан кийин кайра ошо YouTube'дан карай бердим, ошо 2 ай сайын элечи улам карайм. Анан кийин мейли көрөйүн дедим да. Бул корпоративде акырын үй алып, ошо квартирага төлөгөн эле акчаны бияка төлөп үйлүү болсо болот экен да. Мына элдер 7 жылда, 10 жылдап квартиралап жүрөт, ошо эле 15 миңди, 10 миңди төлөп атышат да. Анын үстүнө анча мынча акча кошуп эле үйлүү болуп алсаң болот экен да. Ошон үчүн ошо эми биз 2 миллион 500кө заявление жазганбыз. 30 миң доллар болот экен. 30 миң долларга мен Покровкадан жакшынакай үй алдым. 7 жыл жашадым. Ар кандай төлөдүм. 5 миңден төлөдүм, 7 миңден төлөдүм. Ошентип 7 жыл өтүп кетти ары бери элечи, көз ачып жумгучу эле. Мындан ары корпоративге жазылдым. 17 миңден айланып калат экен айына. Үйдү Сыгата районунда Новопокровка айылынан алдым. Өзүм ошо жакта 20 жылдан бери ошо жерде жашайбыз. Балдарым да ошо мектепке барат. Ошо үйдү ошо өзүбүз көңгөн эле райондан алдым да. Жакшы үйүм. 5 соток жери менен двухэтажный үй алдым. Ошо 100 квадрат метр менен. Жакшы, өзүмө аябай жакты үйүм. Кудай буйруса 15-инде көчүп барам. Мен өзүм ушундай нерсени күткөн эмесмин да. Анткени мен 1 ай үй издедим да, издеп, жакка бардым, бияка бардым, үй издеп жүрүп, мындай результат болот деп ойлогон эмесмин да. Өзүм азыр сүйүнүп отурам. Двухэтажный үй алдым, айтып атпаймынбы, 100 квадрат метр. 5 соток, 5тен ашык. Ал эме документ боюнча 5 экен, а мындай ашык экен да, 5тен ашык 6 соток. Фактически 6 соток жери менен, жердин асты кенен, аркасы кенен үйдүн. Мындай 30 миң деп сүйлөштүк да, анан кийин корпоратив 2 миллион 500 бергенден кийин курс менен кичине коштум. 43 миң кошуп бердим. Сиз өзүңүз? Өзүм чөнтөгүмө 43 миң кошуп бердим. Келечек компаниясы аябай жакты. Мен биринчи келгенде эле аябай жакшы кабыл алышты мени. Бактияр тосуп алды мени. Очередке коюп, антип улам келип турдум. Негизи мен ошо корпоратив келечек үй алам деп сомневаться этип жүргөндөргө айтат элем, коркпой эле тургула, алгыла деп айтат элем да. Анткени бул карапайым элге ылайыктуу экен да. Мен баягы 100 миң, 200 миң долларга үй алам дегендерге эмес, а именно мо акчасы жетпей аткан карапайым элге аябай ылайыктуу компания экен да. Анан эч качан алдайт деп ойлобогула, анткени мен өзүм деле ушактамын. Кирип чыгып эле баягы жумушка келгендей эле келип калдым биякачы, негизи элечи. Сомневаться этпей эле ишенип тура бериш керек экен да, коркпош керек экен. Ишениш керек экен. Ошо мага аябай жакты корпоратив келечек. Сотрудниктерди аябай кичпейил келсең, мындай бир тууганын тосуп алгандай тосуп алышат экен. Ошо жагы аябай жакты.